Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле кызарып күндүн батып бара жаткан мезгилинде кайыкта отурган жалгыз адамдын келе жатканын көрөбүз. Ал жакындан өтүп бара жатканда жашы улгайып калган аял аны терезеден карап турду. Аңгыча болбой тынчтыктын бузуп медайым кирип келет да, ал аялды уктоо бөлмөсүнө алып жөнөйт. Таң эрте ошол эле имараттан жашы улгайып калган эркек адамды көрөбүз. Ал медайым менен биргеликте кечээки аялдын бөлмөсүнө кирип келишти. Кызыл күрмөчөн аял дагы эле терезени карап турган болот. Анда эркек адам ал аялга "Мен сизге китеп окуп берүү үчүн келдим" деп айтып, орундуктарга отурушуп, ал адам китептеги окуяны окуй баштайт. Анын окуясы 1940-жылдын 6-июнунда башталып, Ной аттуу бала достору менен бирге аттракциондук сейил бакта эс алып жүргөн болчу. Жайкысын бул жерге көптөгөн элдер эс алууга келишкендиктен, бул жайда дагы эс алуучулар абдан эле көп эле. Бир кезде Ной көпчүлүктүн арасынан Элли аттуу кызды көрүп калат да, ал оюн аянтчасынан чыгаары менен эле маңдайынан тосо чыгып, бай үй бүлөнүн кызы Эллини бийге чакырат. Элли болсо андан дароо баш тартып, башка жигит менен жогору көтөрүлүп кетет. Анда Ной Эллини чындап эле өтө катуу жактырып калдыбы айтор. Иштеп жаткан аттракционго карабай эле жогоруга секирип чыгып, Эллинин маңдайына жетип барат да, элдин баарынын көңүлүн бурдуруп, "Сен мени менен жолугушууга чыгууга макул болбосоң, мен азыр бул жерден кулап кетишим мүмкүн" деп айтып коркутуп жатып, эптеп Эллинин макулдугун алып алат. Негизи Ной башка досторуна кошулуп эле токойду кыюу иштеринде иштечү. Эртеси көчөдө басып бара жатышканда эле Ной Эллини көрүп калып, дароо эле жетип барып, "Сен мага жолугушууга чыкканга макулдугуңду бербедиң беле? Жолугушууга чыгып келелиби" десе, Элли ага "Мен сага убада берген эмесмин" деп айтат. Кечинде Ной досу менен бирге кинотеатрга барышып, ал жака барышканынын себеби Элли дос кызы менен ошол жака бара турганын билип калышкан болчу. Кино бүткөндөн кийин акыры Ной Эллини сөзгө тартып, болбой атып эле Эллини сейилдеп келүүгө көндүрөт. Ошентип экөө көчө бойлоп сейилдеп сүйлөшүшүп, Элли кинолорду өтө жакшы көрсө дагы көп киного келбээрин айтып, анан да бош убактыларында сүрөт тартууну аябай жактыраарын айтат. Элли жөнүндө түшүнө баштаган Ной ошол жерден эле жолго жатып алып, "Мен азыр ушул жерге жаткым келип жатат. Сыягы сен өзүң каалаган нерселерди кылбай эле, калп эле чөйрөңдү ээрчип жүрөт окшойсуң. Эмнени өтө каалап жатсаң, ошону кылбайсыңбы? Кааласаң кино көр, кааласаң сүрөт тарт" деп айтып, Элли экөө тең көчөгө жатып алып сөздөрү түгөнбөй жатты. Бир кезде ал жерге унаа келип калгандыктан экөө тең тура качышып, экөө тең ошол жерде күлүп каткыра башташат. Андан соң Ной Эллини бийге чакырып, Элли болсо ага "Бул жер бийлөөчү жер эмес да, керек болсо музыкаң да жок" деп айтып, Ной болсо аны болбой эле жолго жетелеп, "Эмне көчөдө бийлесе болбойт бекен, музыканы болсо мен өзүм чыгарып турам" деп айтып, ыр-ырдап эле ошол жерден бийлей башташат. Окуяны угуп жаткан кызыл күрмөчөн аял, "Сыягы бул эки жаш бири-бирин сүйүп калды окшойт" деп күлүп, улгайган эркек адам дагы ага "Ооба, алар бири-бирин сүйүп калышты" деп жооп берет. Ошол күндөн тартып Ной менен Элли бири-бирине өтө жакындашып кетишип, күн сайын чогуу убакыт өткөрө башташат. Күндөрдүн биринде Ной Эллини атасы менен тааныштырып, андан арыда жайдын кызыктуу күндөрү күн санап өтүп, Ной менен Элли эгиз козулардай болуп эле ар дайым чогуу жүрүшөт. Бир күнү Ной унаасы менен Эллини үйүнө таштап кеткенде, аны байкап калган атасы кызына "Жигитиңди чайга чакырып, биз менен деле тааныштырып койбойсуңбу" деп айтат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ошентип Элли Нойду өзүнүн үй бүлөсү менен тааныштырып, бирок бай үй бүлө Нойдун финансылык абалына канааттанбайт. Нойдун күнүмдүк иштеп тапканы Эллинин ата-энеси үчүн өтө эле аздай сезилип, апасы андан Нойго Эллинин чоң окуу жайга өткөндүгүн айтат. Анан да ал окуу жай бул аймакта эмес, Нью-Йорк шаарында. Элли жакында ошол жака кетет деп Нойдун бир аз маанайын түшүрөт. Андан кийин Ной менен Элли кароосуз калган чоң эски тамга келишет. Ной ошол жерден Эллиге "Мен бул чоң тамды сатып алайын деп жатам. Аны өтө сонун кылып оңдоп түздөп чыгам. Анан дарыя көрүнүп турган бөлмөнү сенин сүрөт бөлмөгө айландырабыз" десе, Элли сүйүнүп, "Ооба, мен ал бөлмөдөн көптөгөн сүрөттөрдү тартам" деп айтат. Ошентип алар ал түнү дагы бир топко чейин махабаттын кызыгына батышып, Ной ошол жерден Эллиге чын сүйүүсүн билдирет. Аңгыча болбой ал жерге досу Фин кирип келип, Эллини таппай жаткан ата-энеси ызы чуу кылып бүтүндөй шаарды издетип жатканын айтат.
Анда Ной Эллини тездик менен үйүнө жеткирип барып, анын ата-энесинен мынча кеч калып калышкандыктары үчүн кечирим сурайт. Анда ата-энеси Эллини аркы бөлмөгө алып кирип кетип эле сүйлөшө башташып, алардын кыйкырып сүйлөшүп жатышкандары албетте Нойго угулуп турду. Анна Эллиге сен бул жигитиңди таптакыр эле унуткун, керек эмес десе, Элли ыйлап, силер өзүңөр сүйүүнү түшүнбөйсүңөр. Менин бактыма жөн эле тоскоол болуп жатасыңар деп сыртка чуркап чыгат. Бул кезде болсо маанайы түшүп калган Ной кетүүгө камынып жаткан болчу. Ал Эллиге ошентип жайда эле соңуна чыгып калды. Биз аябай сонун күндөрдү өткөрдүк. Сендей кыздын жакшы жашоосун бузбай эле коеюнчу деп айтат. Анда Элли ыйлап эмоцияга алдырып Нойду урушуп чапкылап, ага жаман сөздөрдү айтып кубалап, бирок андан кечирим сурап калуусун да суранат. Ошентип эртеси эрте менен ойгонгон Элли терезеден карап, жашоосу таптакыр эле өзгөрө баштаганын көрөт. Көрсө ата-энеси жайкы эс алууну бүтүрүп бул жактан биротоло кеткени калышыптыр. Анда Элли дароо эле Нойдун жумушуна жетип барып, бирок ал жерден Нойду таба албай Нойдун досу Финди жолуктурат. Фин Эллиге Нойдун жумушта эмес экенин жана анын маанайы да өтө чөгүңкү экендигин айтып, Элли болсо Финге мени азыр ата-энем шаштырып алып кетип жатат. Сен Нойго сөзсүз түрдө мен аны сүйөрүмдү айтып кой деп жөнөп кетет. Ал нерселерди Фин Нойго айтып, бирок Ной Эллинин үйүнө барган кезде бардыгы кеч болуп калган. Ошондон тарта Ной Эллиге күн санап тынбастан кат жаза баштап, бирок ал жөнөткөн каттарды Эллинин апасы Анна алып коюп жаткандыктан Ной канча кат жазса дагы жооп болгон жок. 365 каттан кийин Ной акыркы коштошуу катын жазып, андан ары досу Фин менен Атлантага кетет. Ошондон бир аз өтпөй эле экинчи дүйнөлүк согуш башталып кетип, албетте согушкан Ной досу Фин экөө тең тартылат. Европада кадимкидей эле кандуу салгылаштар башталып, ошондой салгылаштардын биринде Ной досу Финди жоготот. Ал эми бул кезде коллежде окуп жаткан Элли 3-курстан кийин адистиги боюнча ооруканада иштей баштады. Ошондой күндөрдүн биринде ооруканага жарадар болуп түшкөн Лон деген жоокер Эллини жактырып калып, мен айткандан кийин сизди жолугушууга чакырсам болобу деп сурайт. Элли ойлонбой эле макул деп коюп, бирок кийин Лон айыгып чыккандан кийин Эллиге келип убада боюнча жолугушууга чакырат. Ошондон баштап Эллинин жаңы махабаты башталды айтор. Ал Лонго кантип көнүп, кантип сүйүп кеткенин өзү деле билбей калды. Чынында Лон дагы өңдүү түстүү келишкен жигит болуп, байлык десе байлыгы, иш десе иши бар, төрт тарабы түп келген жигит болчу. Мындай нерселер боло баштаганын Эллинин ата-энеси тез эле билип калат. Жана албетте Лондун финансылык абалына карап аны жактырышат. Көп өтпөй Лон анын колун да сурап, Элли ооба деп жооп берип, бирок ошол учурда Нойду кайрадан эстегендей болду. Ал эми Ной болсо бул учурда аскердик кызматтан кайтып келип, бул кезде атасы өз үйүн сатып жибергенин билет. Көрсө атасы баласынын кыялы деп баягы эски чоң тамды сатып алып бергени жатыптыр. Эми Ной атасы менен биргеликте ошол чоң тамды оңдоп түздөмөкчү болуп калат. Ал бир күнү курулуш материалдарын алып келүү үчүн Чарльстонго барып, автобуста кетип бара жатып эле күтүлбөгөн жерден Эллини көрүп калат. Дароо эле жанталашып кой дегенге болбой автобустан түшө качып, ар жак бер жактан издеп отуруп акыры Эллини таап алат. Бирок Элли башка жигит менен өбүшүп жатканын көргөн Ной жүрөгүнө бычак сайылгандай болуп, дароо эле муздап эмне кыларын билбей туруп калат. Ошондон кийин Ной андан аркы курулуш иштерин улантып, мен убадама туруп үйдү заңгыратып оңдоп чыксам Элли мага кайтып келет деп ойлоду айтор. Андан ары ишин улантып, бирок басса турса да Элли оюнан чыкпады. Түшкү тамактанууда отурушканда кызыл күрмөчөн улгайган аял китепти окуп берип жаткан адамдан андан ары эмне болду деп сурайт. Анда ал адам ашыкпаңыз деп жооп берип, китепти андан ары окуй баштады. Ошентип Ной дээрлик үйдүн курулуш иштерин бүткөнү калганда, атасынан да айрылып эми үйүндө жалгыз эле калды. Убакыт өтпөй калган кезден Ной кайгы менен сейилдеп, анан да ошол учурда Нойду сүйүп калган Марта деген кыз менен мамиле түзүп жаткан болчу. Марта болсо ар дайым Нойдун көңүлүнүн суздугун сезип, Ной болсо Мартага Элли жөнүндө айтып берет. Ал Мартага менин жүрөгүм жараланган, болбосо мен өз сүйүүмдү сага эле арнап коймокмун деп билдирет. Ал эми Элли болсо бул кезде үйлөнүү үлпөт тойго кийүүчү көйнөгүн кийип камданып, дос кыздары менен сүйлөшүп жатып эле гезит бетинен бир сүрөттү көрүп калат. Ал сүрөттө баягы чоң ак тамдын жанында Ной турган болчу. Элли ошол жерден эле эсин жоготуп чыгылып, андан кийин болочок жолдошу Лон менен сүйлөшөт да, бир жака барып келем деп айтып коюп, Нойдун үйүн таап келет. Ал келери менен эле заңгырап бүткөн үйдү көрүп, Ной баягы айткан сөздөрүн жүрөккө сактап, акыры айткан нерсесин кылган турбайбы деп ойлойт. Дал ушул кезде Эллини көргөн Ной эмне дээрин билбей эле жалдырап эле унчукпай тургандыктан Элли кайра кетмекчи боло баштайт. Бирок ал дагы өзүн бир башкача сезип жатып, унааны башкара албай тосмону сүздү. Ошондо Ной басып келип Эллини үйгө кирүүгө чакырат. Кызыктуу окуяны бузган дарыгер улгайган эркек адамды өзүнө чакырып, сиз аны эмне эле кыйнап жатасыз? Сиз канчалык аракет кылбаңыз, ал баары бир өткөн жашоосун эстей албайт. Эми оору деген ушундай экен деп айтса, ал адам дарыгерге, жок мен бул окуяны ага
ага аягына чейин айтып берем. Ал акыры өткөн жашоосун эстейт деп болбой койду. Улгайган адам окуяны андан ары айтып бере баштап, үйгө кирген Элли менен Ной сүйлөшө башташып, Элли Нойго кечки тамакка чейин калууга макул болот. Кечинде Ной Эллиге ар кандай ырларды окуп берип, унаасына салып узатып жатып эрте менен жолугалы деп суранат. Окуяны үзгүлтүккө учуратып ал жерге улгайган адамдын балдары келип калат. Алар учурашышып кызыл күрмөчөн аял имаратка кирип кеткенде, балдары атасына сиз үйгө эле кайта бербейсизби? Апабыз болсо бизди таптакыр эле тааныбай калыптыр го десе, улгайган адам менде баардыгы жакшы. Мен бул жерде болбогондо кай жерде болот элем деп айтып, балдарын кайра кетирип жиберет. Эрте менен Элли Нойго жолугушууга келип, Ной болсо аны кайыкка салып укмуштуудай кооз жерлерге алып барат. Бир кезде алар кайтып келе жатканда жамгыр жаай баштап, жээкке чыгышканда Элли ыйлай баштайт. Ал Нойго кыйкырып, сен эмне үчүн мага бир да кат жазып койгон жоксуң деп айтып, Ной болсо ага карап, мен сага 365 кат жазгам деп айтат. Ошол жерден экөө тең чыдабай эле магнит сымал бирине бири жабышып калды. Ошол бойдон алар үйгө киришип бири-биринен такыр ажырай албай, экөө биргеликте таңды тосушат. Эрте менен ал жерге Марта келип калгандыктан Ной аларды бири-бирине тааныштырып, кийинки күнү ойгонгон Элли болсо, Ной ага жазып таштап кеткен катты көрүп, андан соң Ной убада кылгандай өзүнүн сүрөт бөлмөсүнө кирип сүрөтүн тарта баштайт. Ошол Ной жок кезде ал жерге Эллинин апасы Анна келип калып, Эллини унаага салып экөө бир топко сүйлөшүштү. Апасы Эллини эми гана түшүнө баштадыбы айтор. Ал да өзүнүн окуясын айтып берип, мен да сендей жаш кезимде аябай чоң сүйүүгө кабылганмын. Менин да жигитим бай эмес болчу. Мен аны менен канча качып кетүүгө аракет кылсам дагы, ата-энем мени андай кылууга жол берген жок. Ошентип мени бир бай балага турмушка беришти деп айтып берип, баягы билдирбей жыйнап алган Нойдун 365 катын кызына тапшырат. Ал кетип жатып кызы Эллиге кандай чечим кабылдасаң дагы жүрөгүң менен кабылда деп айтып кетет. Ошентип Ной кайтып келгенде экөөнүн сүйлөшүүсү башталып, бир кезде Ной ачуулана баштайт. Деги сенин каалаганың эмне? Же кайра кеткиң келип калдыбы? Же мага жөн эле жанагы өзүңдүн жигитиң жөнүндө мактанайын деп келдиң беле деп айтып, деги эмнени каалап жатасың деп кыйкырат. Анда Элли ыйлап, мен кетишим керек деп жөнөйт. Ошол жерге жеткенде кызыл күрмөчөн улгайган аял, сыягы мен бул окуяны бир жерден уккандай болуп жатам. Сыягы мен бул окуяны билет окшойм деп баштайт. Анда эркек адам аялды бөлмөгө алып кирип, ар кандай шамдар менен дасторкон дайындап койгон болот. Улгайган эркек адам аялга, мага бул нерселерди уюштурууда дарыгерлер жардам берди деп айтат. Ошентип Элли аны издеп жүргөн Лонду өзү таап келип, болгон чындыкты ага төкпөй чачпай айтып берет. Анда Лон Эллиден сен мени сүйөсүңбү деп чындыгын сурап, анан да Эллиге кийинки чечимдерди кабылдоону талап кылат. Ошентип акыры оор чечимди кабыл алган Элли жүктөрүн көтөрүп алып эле Нойдун үйүнө келгенин көрөбүз. Дал ушул кезде кызыл күрмөчөн улгайган аялы ыйлай баштап, мен баардыгын эстедим деп эле маңдайда турган эркек адамды кучактайт. Көрсө бул китеп дал эле өздөрүнүн окуясын баяндаган китеп болуп, бул улгайган адамдар Элли менен Нойдун карыган кездери экен. Тилекке каршы Эллиге оору жабышып, ал өткөн жашоосун унутуп калган. Ной эптеп атып Эллини өткөн жашоосун эстеткени менен ооруга байланыштуу Элли кайра 5 мүнөт ичинде эле баардыгын унутмак. Экөө ошол жерде көз жаштарын агызып бийлеп жатышып, Элли Нойго, биздин балдарыбызга салам айт, мен алардын баардыгын жакшы көрөм деп ыйлайт. Ошентип бир канча мүнөт өтпөй эле Элли кайрадан эсин жоготуп, Нойду тааныбай сен кимсиң деп ызы-чуу чыгара баштап, дароо эле дарыгерлер жетип келип аны тынчтандырганга аракет кыла башташты. Мындай көрүнүштү көргөн Ной дагы көзүнө жаш алып ыйлай баштады. Ал жанагы кичинекей китепченен эң артын карайт. Көрсө бул китепти өздөрүнүн өмүр баянын Элли өзү жазып чыккан болот. Эртеси күнү кечинде Ной жашыруун түрдө Эллинин бөлмөсүнө кирип келет. Нойду көргөндө Элли дагы аны эстеп кетти. Экөө ошол жерден бир аз сүйлөшүп, бир керебетке жатышып, андан соң биротоло түбөлүк уйкуга кетишет. Эртең менен бөлмөгө кирген дарыгер экөөнүн чогуу жатканын, экөө тең уктаган бойдон ойгонбой калгандарын түшүнөт. Көргөнүбүздөй экөөнүн чоң сүйүүсү өмүрлөрүнүн аягына чейин уланып, ошондо да бирин-бирин таштабай аркы дүйнөгө чогуу кетишкендей. Негизи кимдин сүйүүсү күчтүү экенин билбейм, бирок Ной өтө берилгендик менен күчтүү сүйүүнү көрсөтө алды деп ойлойм. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.